Жогорку кеңеш жаңы конституция жөнүндө мыйзам долбоору боюнча референдумду дайындоону өткөн аптада биринчи окууда кабыл алды. Депутаттардын басымдуу бөлүгү тагыраагы 87 колдоп беришкен. Конституциянын жаңы редакциясына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө дээрлик 3 ай убакыт болду. Бул учурдагы мүмкүнчүлүктү азыркы каршы болуп жаткан депутаттар эмне үчүн пайдаланышкан жок деген суроо туулбай койбойт дешет Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү. Конституциялык кеңешме иштеп атканда 3 ай эмнеге келип өздөрүнүн суроолор болсо берип конструктивдүү бир ойлорду берген адамдар болушту. Бирок тилекке каршы алардын ичинде мен ушул 6-чакырсын депутаттарын көргөн жокмун да. Анан келип алып эле баягы пленардык жыйында, комитеттин жыйындарында же болбосо кандайдыр бир чогулуштарда, интервьюларда ушундай өздөрүнүн ойлорун айтып, болгондо кесин түрдө айтып сындап, анан альтернативалык эч кандай нерсени сунуш кылбаганын өзү мени ичинде эле өкүндүрөт. Андай болбош керек. Айланандыр. Качанга чейин ушундай конфронтацияга барып отурабыз өзү. Мына консолидация боло турган мезгил келди. Жаңы конституцияга ылайык депутаттардын жоопкерчилиги күчтөндүрүлөт. Мурдагыдай болуп, жумушка негизсиз келбей коюу же ордуна башканы жиберип добуш берүү деген жоруктар жоюлат. Талап аткарылбаса, мандатынан кол жууп калышы толук ыктымал. Анан албетте айрым депутаттар жоопкерчиликти мойнунга алуудан сестенишүүдө дешет саясат таануучулар. Мурдагыдай болуп, жыйналышка келбей коюп, себепсиз эле анан баягы кнопка ойна баса турган болсо, анда кээде депутаттарын ажыратып коюуга болот деген берене кирип калды. Ошону булар коркуп калышат. Андан коркпош керек, себеби болбойт. Азыр деле 60-70 киши катышып атпайбы. Мурун болгон күндө эле 20 киши катышып эле чуркап кнопка басып жүргөн элден уялыш керек да. Мына мен илгендер парламентте 350 киши болчу, бир да киши бирөөгө добуш берүүгө акысы жок болчу. Эмне үчүн ошону жазбайбыз? Укугу жок. Анан ошого да чычалап атышкан мүмкүн. Ошондуктан мен жогорку кеңешке тийген эч киши жок. Жогорку кеңеш менен президент прокурорду шайлаганда жогорку сот, конституциялык сот төрагасын, эсеп палатасын, Борлук шайлоо комиссиянын төрагасы ошолор аркылуу өткөрүп макулдашып атпайбы? Белгилей кетсек, азыр депутаттар Конституциянын жаңы редакциясын эмес, референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорду карап жатышат. Бүткүл элдик добуш берүү кабыл алынса, баш мыйзамдын жаңы редакциясы элге сунушталып, эл тандоо жасайт. Муну туура түшүнүү керек дешет саясат таануучулар. Эң негизги талапты эл 11 январь 2021 жылы аткарып койду. Ал деген ошол бизге президенттик баягындай статус президенттик мамлекет болушубузду каалайбыз деп 80%дан ашыгы ошондой чечимди кабыл алган да. Ошонун эле техникалык аткарыштары болуп атат. Мен ойлойм, референдум жогорку уюшкандыкта өтөт. Анткени эл аралап эле жүрөбүз. Элдердин бүгүнкү талабы, бүгүнкү көйгөй маселеси ушул эле болуп атат биринчи. Эмне үчүн? Анткени ошол жашообуз, турмушубузда жалпы эле мамлекеттин түзүлүшүндө бир гана адам толугу менен жооп берүү талабы коюлуп атпайбы? Мурун парламент өзүнчө болгон, аткаруу бийлиги өзүнчө болгон, президенттер эч кандай эмеге жооп беришкен эмес. Жыл башында мамлекетти башкаруу формасы боюнча референдум өтүп, эл президенттик башкарууну тандап алган. Бул ирет Конституциянын жаңы редакциясы бүткүл элдик добушка коюлганы жатат. Мына президенттик башкаруу бир адамга бийликти берип, бардыгын жоопкерчилигин бир адамдан сураганы мен үчүн жакшы болот деп ойлойм. Бардыгын өзгөртөбүз дегенден кийин өзгөрткөнүбүз туура эле болуп атат. Себеби 30 жылдан бери биз эмнелерди гана башыбыздан өткөзбөдүк. Биз ишибиз бар адамдарбыз. Иштеп эле жүрдүк, бирок кээ бир адамдар үчүн өтө эле кыйын болуп калбадыбы? Көп эле макул го дейм. Көрбөдүк 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл кандай кыйынчылыктарды өттүк. Мына парламентте коюшуп, ар бир ар жака чоюп, байыганы байып, кем болгондору отурген болуп. Айылдык кеңештердин депутаттарына 11 апрелге референдум кошо дайындаганы бир жакшы болуп атат. Себеби ар немеде эле референдум, шайлоо деп өткөрө берсе жакшы. Эл экономикасын ичине ойлош керек да эл. Муну жарандардын басымдуу бөлүгү колдоп беришери айтылууда. Кошумчалай кетсек, жаңы конституция президенттик башкаруу системасына ылайыкталып жазылган. Анда өлкө башчынын жоопкерчилиги күчөтүлгөнү жатат. Эске салсак, конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу 11 апрелге мерчемделүүдө. Салабат Эркетаева, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.